Дагы бир жолу кутман кечиңиздер менен, урматтуу айымдар. Мен сиздерди көргөнүмө аябай кубанычтамын. Укмуш Reels марафону, 5 күндүк марафону. Бирок бүгүн бизде бонусный сабак. То есть ошол марафонго киришердин астынан биз эмне кылабыз? Блок алып барууда бизди эмне токтотот? Ошол страхтарыбыз болобу, кандайдыр бир установка болобу, ошолорду талкуулап, тажрыйбабыз менен бөлүшүп, мүмкүн мен өзүмдүн тажрыйбам менен бөлүшөм, мүмкүн сиздер өзүңөрдүн оюңар менен бөлүшүп, ушул бир кадам алдыга жылышыбыз керек да. А, Так, мүмкүн болсо, видеоңорду жандырып койсоңуздар, силер дегенде ким менен көрүшүп окуп атам, ким менен сүйлөшүп атам, мага кызыктуу көрүү. Анан микрофондоруңуздарды өчүрүп коюңуздар. Керек маалында эмне кылабыз? Жандырып сүйлөй беребиз. Хорошо? А, Дагы кичинекей эреже, урматтуу айымдар, ушул сабакка киришердин астында кичинекей эреже. Бул жерде мен өзү негизи өзүбүздү чоң деп эсептейм да. Бул жерде 18 жаштан жогоруларбы бардыгы. Если да десе, эме сообщенияга ооба же плюс белгисин коюп коюңуздарчы, же 18 жашка чыга элек айымдар да барбы бул жерде? Beni sütürüp gelip Ага, плюстар кетти. Ой, слава богу. Значит, 18 жашка чыккан айымдар. Ay Анда 70'e çıkanlar da var. ой, эми 18 деп кое бериңиз да. 18. Так, слава богу, бардыгыбыз чоң эле, акылдуу айымдар экенбиз, жоопкерчиликти ала алган, туурабы? Анда мындай кылабыз. Мен мугалим, силер окуучу. Мен айткандай болот деген метод, это не мой, да, я не люблю этот метод. Ошондуктан уялбай, силерди бирөө оюңарды сураганда коркуп, азыр меники туура эмес болуп калса эле же эки коет деп коркпой, как подружки по душам. Бул марафондун эң негизги максаты, баягы максатыбыз бир болгон айымдар чогулуп, бири-бирибизди поддержка кылып эле, опытыбыз менен бөлүшүп, алдыга жылуу. Всё. Максатыбыз аудиторияны топтоп, сата турган нерсебизди сатканды үйрөнүп, көңүл бурбай атса бурдуртуп, катталбай атса катталдырып, лайк койбойсо кантип лайк койдурушты үйрөнөбүз. Это онлайн бизнестин эң керектүү бир бөлүгү. Сүйлөштүк, мен доступно эле, түшүнүктүү эле эме кылдымбы? Так, видеоду только Зариночка ачты. Так, ылдыйда кто пользователь Zoom, я не знаю, как вас зовут. Айганыш жандырды. Калгандарыбыз жандырбай атабыз. Блогто проявлениянын эң биринчи кадамы ушул болот. Видеону жандыруу. Если сиздер азыр бизди эч ким көрбөй аткан кезде просто окуучуларыбыз менен чогуу, курсташтарыбыз менен чогуу ошонун астында видеону жандыра албасаңыз, элестетиңиз, кантип сиз Инстаграмга же ТикТокко чыгасыз. Где там ненормальные, нормальные, адекватный, неадекватный, чологу эмеси все будут, да? Все будут. Поэтому давайте ушул шагты коелу, эмени жандырабыз. Сүйлөштүк, камераларды. Умнички. Молодцы. Идем дальше. Эми экинчи шагыбыз. Менин максатым бул блог алып барууда же сатууда сени чындыгында эмне токтотуп турарын түшүнүү. Баардыгыбыз ошону түшүнүшүбүз керек, түпкү тамырын. Почему уялып атам, почему чыга албай атам, почему саткандан коркуп атам, ошону түшүнүшүбүз керек. Анан ушул нерселерди, тоскоолдукту өзгөртпөсөк, бир жылда эмне болот, ошол картинаны көрүп, рефлексия кылабыз. Анан
Естественно, ичибизде, жан дүйнөбүздө блог алып барууда бир кадам алдыга жылабыз. Менин максатым ушул силерди бир кадам алдыга жылдырууга жардам берүү. Так, эми албетте таанышабыз. Кыздар, көпчүлүгүбүз таанышканда мынтебиз да. Саламатсыздарбы? Мен Эля, мен оштон болом. Эки баланын бактылуу энеси. Анан жолдошум бар. Түзүү, Кудайга шүгүр. Это таанышуу эмес да. Буну вот отурушта подружкаларыңар да башка подружкалар менен тааныштырса, ошол жерде таанышсаңар болот. Силер бизнес площадкага келгенде, бул башкача айтканда силер Инстаграмга келгенде, форумдарга, кандайдыр бир тренингтерге, меникине окшогон онлайн курстарга, марафондорго катышканда кантип таанышыш керек? Таанышканда дагы өзүңөрдү сата билишиңер керек. Формуласы ушундай. Оп-оңой. Чётко менин атым, кесибим боюнча Тоя и кардарыңыздын кандай көйгөйүн чечесиз. Мисалы, саламатсыздарбы? Менин атым Элеонора Маматова. Мен маркетолог, SMM экспертмин. Ишкер айымдарды онлайнда кардар табууга жана сатууга үйрөтөм. Всё. И кимге менин проблема чечүү ыкмам жакса, керек болсо, ким SMM эксперттерди, маркетолог издеп жүргөн болсо, ал таанышуу эбабында эле, аны Эля Маматка кийин чай ичкенде же башка жолу мен директине жазып коюшум керек экен. Ушул киши мага керек экен деп ичинде эмне кылып коет? Түйүп алат эсине. Понятно, да? Эми бардыгыбыз ойлонбой, уялбай, убактыбызды эконом кылып, тың болуп туруп ушул 3 эме менен суроого жооп берип таанышага кетели. Баштадык. Мен азыр журнал боюнча Атамкадан Паланчаева дебейм. Кыздар, давайте начинайте. Кто желающий? Саламатсыңарбы? Давайте мен биринчи баштай берейин. Менин атым Жаңыл Койлубаева. Сокулукта турамын. Мен англис тил мугалими, онлайн жана офлайн окутамын. Жана өзүмдүн жеке чакан десем деле болот. Англис тил школум бар, мектебим. Ошону алып келем. Ошо көптөгөн жетишкендиктерге жеттик окуучуларыбыз менен. 2 жылдын ичинде көптөгөн олимпиадаларга катышып, окуучуларым алтын, күмүш медалдардын ээси болуп келатат. Ошол. Рахмат чоң. Жаңылка менен биз магистратурада чогуу окуганбыз. Жаңылка, рада тебя видеть. Вот я бы как докрутила бы, да? Мен бир күнү отуруп алып, зерикпей эсептемекмин да. Например, 5 жылда же 7 жылда мен канча окуучу окуттум. Это факты убедительные. Потом, если ошонун арасында сен билген кейстер болсо, например, окутуу курстар айтат го, биздин там 8 окуучубуз алтын медаль менен ОРТны тапшырды. Если у тебя такой какие-то качественный, количественный бир фактылар болсо, ушул мынау 0 3-чү строчка кошуп койсоң, прямо ты себя отлично продашь. Хорошо? Это на Макул. будущее. Бүгүн чындыгында экинчи жолу уже ушул маселеге жолугуп атамын. Экинчи жолу дагы мен буга даярданбаптырмын. Ошон үчүн бардык комментарийиңизди эске алам, рахмат. Ага, хорошо. Так, дагы кыздар, бардык комментарийлерди эске алып, өзүңөрдүн таанышуу бизнес визиткаңарды эме кылгыла, презентация кылгыла. Ага, күтүп атам. Дагы. Мен айта берейин. Мгм. Саламатсыздарбы? Кандайсыз Элежа? Саламатсыз. Мен Орманбетова Зарина, бычып тигүү боюнча экспертмин. Бул укмуш Reels курсуна мен өзүмдүн курсумду, рилстеримди жакшы деме өздөштүрөйүн деп келип калдым. Мгм. Так, смотри, эми сен 3-сүйлөмгө жооп бербедиң да.
скромный болбойбуз, бул жерде өпкөбүздү мынантип таластыктар барбы? Ачып, прямо Неге? от них нужно пример брать и эме кылыш керек. Кардардын кайсы көйгөйүн чече аласың? То есть сен бычкууну үйрөтсөң, анда эмне кыла аласың? Бычканды үйрөтө алам. Мгм. Бычып тиккенди Еще үйрөтөм. лучше будет, если, например, башка адамдар 1 жыл үйрөтсө, сенки, например, 1 айда. Мен азыр только придумываю. Если, например, башкалар какой-то бир оор методиканы үйрөтсө, сен өзүңүн атайын иштеп чыккан бир методикаңды тез эле үйрөтөм или мындай эле үйрөтөм, анан жеңил эле үйрөтөм деп докручивать этсең, тогда еще лучше болот. Хорошо? Ошону ойлонуп кой. Рахмат чоң, Зарина. Дагы ким? Девочки, смелее. Саламатсыңарбы? Менин атым Айдана, Жалал Абад шаарынан болом. Азыркы учурда Россияда иштейм, көп жылдан бери. Бул марафонго популярная болуш үчүн келдим. Мгм. Айдана блогер Рилс тартып, делгиле, э? Инстаграм баракча жүргүзүп. Ооба. Мгм. Блог аркылуу эмнени алып мындай жеткизгиңиз келет? Эми Мен популярный. негизи өзү Инстаграм баракчам саморазвитие, трансформация мышления, ошол адамдын аң сезимин өзгөртүү. Что случилось? Это у меня проблемы? Менин атым Айран эже. Мгм. Ушул жакшы рилстерди тартып, өзүмдүн 60+ интересный адамдар бар, подружкаларымдын. Ошондой эле мен ойлойм, менин тең туштарымдын арасында көп түрдүү сонун курстарды билген, консультация бере алган, ар кандай кесиптерге ээ болгондор бар. Аларды сата алышпайт да. Ошолорду өзүм пример болуп, ошолорду андай активный Инстаграмга вовлекать этким келет. Интересно. Хорошо. Сонун, хорошо. Рахмат чоң, Майрамжи. Так, еще, девочки. Саламатсыздарбы, Саламат. Элеже. Менин атым Жунусова Самара. Мен буга чейин Дордойдо соода тармагында болчумун. Бирок мына 2025-жылдын май айынан баштап ал жака такыр көңүлүм келбей калды. Соода жок деп шылтоо кылып өзүм дагы барбай койдум. Ал жактан чыкканга ниет кылып уже аракет кылып атабыз. Өзүмүн ушул түпкү баягы каалоом бул стилистика боюнча экен. Ошол боюнча окуп, ошол боюнча билим алып, ошол нерсени Инстаграмда как ошол өзүмүн басып өткөн жолдорумду көрсөткөнчө ошо элдерге мындай таанылгым келип атат да. Ошол боюнча ушул марафонго катышып атам. Стилистика дедиңер, а? Самара. Ооба, ооба. Баягы кийим тандоо стилистика боюнчабы? Ооба, ооба. Хорошо, хорошо. Рахмат чоң. Так. Ушул жерде үчүнчү вопросто бир абыз ойлонуш керек да. Мына айымдарга кандай жардам бересиңер там? Өзүм там мисалы я придумываю. Өзүм кооз аябай стилдүү кийингенди жакшы көрөм. И ошону дагы аялдарга
үйрөтөм. Себеби дегенде сулуу эмес аял баягы нету некрасивой женщины, есть неухоженная деген сөздүн эле кыргызча вариантын кошуп коюш керек. И все. У кого это болит, тот запомнит, да. Ошол проблемасы барлар. Рахмат. Рахмат. Еще, девочки. Вот, видите, даже таанышканыбызда я уже учу вас, как правильно продавать через знакомство. Так, идем дальше. Элеже саламатсызбы? Саламатчылык. Кандайсыз? Жалпы барыңыздарга кутман кеч айымдар, эжелерим. Мен өзүм биринчи жолу Zoom'га чыгып аткан үчүн мен өзүм көрсөтө албай атам, бирок үнүм угуп атат, сүйлөп берейин. И биз көрүп атабыз силерди, Лилия. Аха. Мен бет массаж боюнча мастер болом. Анан сиздин марафонго келгендин себеби мен жеке бренд Кыргызстанга таанып, анан миллионго чыгышым келет. Командам бар, бирок дагы да сатуу формаларын кандай идеяда тарттым. Хорошо. Биз силерден кандай пайда алабыз? Чачы бар. Кандай проблемасы? Чачы бар резинка, ушундай. Менин жумушум, кызматым баягы айымдар жашартуу, табигый жол менен, массаж менен. Марафондорум бар, офлайн, онлайн. Ошонун массажды кыргыз айымдарына табигый жол менен жайылтуу. Анан өзүмө окшогон мастерлерди мындай шакирттер тарбиялап чыгаруу. Ушуну да масштабка чыгарышым керек да, Кудайым буйрса. Я бы здесь добавила бы, что айымдарга сулуу болгон жардам берген эксперттердин санын көбөйткүм келет. Кыргызстандын бүт айымдары эле же дүйнө жүзүнүн бүт айымдары сулуу болсун, ушул атайын техника, сулуулук техникаларын билүү аркылуу деп туруп кошуп коймокмун. Хорошо. Так, еще девочки, кто остался? Ким калды? Саламатсыздарбы, мен Ресептерден. Мен атым Сара. Мен негизи эч кандай мен буга чейин TikTokто карап келгем. Эко-прокладкаларды. Сону Reels аркылуу саткым келет онлайн. Кардарларга кандай эко-прокладка, мисалы мектепте окуган кыздан баштап чоң энелерге чейин колдоно турган. Еще раз кайталап койгулачы, эко-прокладка чего угулбай калды? Биздин эко-прокладкалар мектепте окуган кыздан чоң энелерге чейин колдонгонго болот. Хорошо. Бул пока нормально болот. Рахмат чоң. Унира. Так, еще ким? Саламатсыздарбы. Азыркы учурда Бишкектен туруп байланышып жатам сиздер менен. Өзүм негизи мен буга чейин көп нерселерди кылып көргөм. Колго гүл жасап саткам. Бирок ал учурда көчөгө чыгып саткам да. Азыркы учурда балам бар. Туура башка апаларга да туура игрушкаларды саткым келет. Тура игрушкалар. Окей, сонун. Молодец, Айганыз. Очень рада. Так, дагы ким? Ким калды? Саламатсыздарбы, мен угулуп жатамбы? Саламатсыздарбы, жалпы группа. Элеже, саламатсызбы? Мен башталгыч нутрициологмун. Жаңы гана окунуп бүткөндүгүмө байланыштуу менде стратегия пока что жок. Бирок мен адамдарга жана өтө арыктарга жана толуп кеткендерге жардам бере алам. Биринчиден, экинчиден мен өзүмдүн жеке автордук менюм бар. Смузи аркылуу менюм бар. Бренд болуп, ал уже сатка чыгып баштаган. Онлайн жок, офлайн түрүндө эле кетип жатат азыркы учурда. И дагы бир мендеги жакшы нерсе, азыркы учурда мен эндокринолог, дерматолог жана кардиологдор менен иштешип, договор бар да. Вот, бирок ошонун баарын Инстаграмга алып чыгып, онлайн аркылуу алдыга жылдырып кетүүнү каалайм.
буга чейин көптөгөн адамдарга видео тартып берип келгем, бирок именно өзүмө келгенде бул жерде мен выгорание болуп кеттиби билбейм. Окуп жаткан учурда көптөгөн видео идеялар бар болчу, бирок окууну бүтөөрү менен токтоп калды да, эч нерсе жылбай калды и видеодо тарта албай, эч кандай идея жок эле пусто эле отуруп калдым да. Потом уже мага хейттер кетет го, алыстан эмес, жакындан келет. Өзүбүздөн эле айтылган негатив сөздөр мени бардык жактан бекитип салган сымал. Мен азыр прям күлүштө калып калгандай сезем да өзүмдүчү. И ошол эле учурда менин продукциям да жылбай калды да. Именно нутрисолог башталгыч адамга азыр конкурент аябай көп болгондуктан эч ким келбейт. Бардык адамдардан мен ушул нерсени угам, бирок мен ошого каршы чыгып, жок, мага келет дегендей, именно мага келе тургандай видеолорду, жакшы бир рилстерди тартып чыгаргым келет да. Эң сонун азаматсыз, Айдай. Молодец. Хорошая цель у вас. Так, еще кто? Саламатсыздарбы? Саламатчылык, саламат. Атым Саламат, Бишкекте турам. Кесибим боюнча мен да мугалиммин. Бирок азыр декреттемин, ошондуктан блог алып баргым келет. Буга чейин мен да проба кылдым. Азыркы эже айткандай, ошо жакындарым сен эле калдың, чыкпаган, баары кылып койду дегенде мындай сына түштүм да, кичинекче. Ошого азыр Андай бир туугандар болбосо айтпай баштагым келип атат да. Хорошо, түшүнүктүү. Ничего страшного. Ондойдон мен дагы Пока не решила, да. В процессе эме кылып кетем го дейм. Главный башташ керек болуп атат да мен үчүн. Да, эң негизгиси башташ керек. Туура. Хорошо, туура стратегия. Дальше. Ким калды да? Бардыгыбыз эле таанышып бүттүкпү? Вот Арзеже добавилась. Келиңиз эми микрофонуңузду жандырып, бир өзүңүздү тааныштырып кетиңизчи, Арзеже. Арзеже Мая. Ассаламу алейкум. Көрүнүп атам. Ооба, көрүнүп атат. Соп-сонун. Сенин бурчагы окуучуңмун. Дагы эле мен жакшы кирешеге чыга албай атам. Мен тигүүчүмүн. Кимдин үйү жаңы бүтсө, же болбосо перделерин алмаштырса, мен тигип берем. Кээ бирлери балдары менен чыга албай калса, өзүм барып өлчөп, сонун кылып ütүктөп илип берем. Кээ бирлери мамлекеттик кызматтарда иштеп калса, убактылары жок болсо, менде убакыт кеңири болгон үчүн барып өлчөп, каалаган модельдерди тигип берип жүрөм. Ошо кирешемди көбөйтөйүн деген ойдомун да. Меники мындай чаржайт эле чыгып аткандай сезилет да мага. Сен айтып атпайсыңбы, система менен кетиш керек деп. Ошо жетпей атабы, билим жетпей атабы деген ойдо келдим. Хорошо, эң сонун Арзеже, кош келиңиз. Так, кто у нас еще? Запомните, кому там неме занавескалар, пардалар керек болсо, вот уже тааныштар бар дегендей. Так, ким калды? Бардыгыбыз эле бүттүк. Саламатсыздарбы? Мени угуп атамбы? Да, Нургүл угуп атат. Да, угуп атабыз сизди. Менин атым Нургүл. Мен азыр Кара Сууда байермин. Бирок ошол байерликтен жакшы кирешеге чыгам деп ушул сизге окууга келдим да. Ушул Инстаграмда өнүктүрүш керек экен, клиенттерди көп табайын деп. Анан менден ошо Кара Сууда ошол оптум жана разничный баада ошо клиенттерге каалаган нерсесин таап бере алам да. Бытовая техника, посуда, постельное белье. Ошол керектүүнүн үйгө керектүүнүн баарын таап бере алам. Ошондой. Ошону 100% гарантия биз каалаган нерсени таап бере аласыз. Ооба, текшерип жөнөтөм бардык Кыргызстандын бардык аймактарына. Анан Москва, Россия, Казакстанга деле жеткирүүлөр бар. Эң сонун. Гарантия бар. Рахмат чоң. Дагы ким калды? Всё, да? Этот iPhone 2 это кто? Алло, Элеже угулуп атабы? Ооба, угулуп атат.
Мен сүрөтүм көрүнүп атабы, көрүнбөй атабы элеже? Көрүнбөй атат. Видеону жандырбапсыңар да. Ладно, сүйлөй бергилечи. Анан разбор кылганда, может быть, көрүп каларбыз. Саламатсыздарбы? Мен Нуркыз атым. Давай. Элеже кандай? Өзүм кесибим боюнча финансистмин. Бирок азыр онлайн баракча иштетем. Аялдарга женский сумкаларды, качественный, жакшы итальянский сумкаларды сатамын. Анан ошо рилстерди тартып, көп подписчик топтоюн деген ойдо элежеге жазылганмын. Анан сатууларым көбөйсүн депчи. Анан менде да ошондой бир уялуу сезимдер бар да, мындай чыга албайм да Инстаграмга өзүм көргөзүп, өзүм сүйлөп ушинтип чыга албайм да. Ошолорду жеңейин деп жазылган элем курсуңузга. Хорошо, эң сонун. Рахмат чоң. Так. Эгерде биз баардыгыбыз таанышып бүткөн болсок, анда кийинки этабыбызга өткөнгө уруксат бериңиздер. Эч ким калбады окшойт, Всё. Анда идем дальше. Бүгүн биз Инстаграмдын же ТикТоктун алгоритми эмес, ички блоктор менен иштейбиз. То есть, что нас останавливает? Себеби дегенде, мен 5 жылдык тажрыйбам негизинде канчалаган уже 10 000 окуучуну окутуп бүттүм да. Марафон, курс, жеке наставничествону кошо иштегенде. И менде анализдеп көргөндө ички блогу бар окуучулар результат берген эмес. Себеби дегенде мен берген инструменттер бул баягы биз таблица умножения барго, 2-ге 2-ни көбөйтсөң 4 деп. Ошондой эле любой окуучу, любой адам жаттай алат, жасай алат да. Но есть ички проблемалар. Ошол ички проблемалардын айынан мен берген инструменттерди колдоно албай, анан результат болбой калган да, көбүндөчү. И ошондой состоянияда тилекке каршы Кыргызстанда айымдарыбыз көп. Абдан эле көп. Ага биздин күнөөбүз жок. Ага просто эки заман алмашып калганда, СССР деген заман өлүп, жаңы рыночный экономика келгенде совсем башка эме келди заман. Ал жакта ценностьтар, биз тарбияланган баалуулуктар азыркы эмеге көбүнчө жооп бербеген үчүн или карама каршы келген үчүн бизде внутри мындай что-то сломалось да. То есть ошону это нормально деп жамап, скотчтоп, тиге турган жерин тигип, үтүктөп, анан жашынай отуруп эмеге рыночный экономикага өтүшүбүз керек. Хорошо? Эми сейчас давайте подумаем. Азыр бунун бардыгы өзү менен өзү сүйлөшө алган адам басып өтө алат да, честно сүйлөшө алган адам. Рефлексия деп коет, биз азыр өзүбүз менен өзүбүз сүйлөшүбүз керек. Бул коучинговый психологиялык подходдор. Мен бул процесстен өткөнмүн, кыздар. Силер дагы өтүшүңөр керек да. И биз мен силерге ушундай суроо берем. Азыр даярданып, микрофон жандырып жооп берем дегендер жооп берет. Жок, мне комфортнее писать десеңер, анда сообщенияда жазасыздар. Эгерде сиз эч нерседен коркпой, эч ким силерге пут тоспой, сөз айтпай, наоборот колдоп, поддержка кылганда, сиз кандай блогер болмок элеңиз? Элеже, мен жооп бере берсем болобу? Болот. Мен негизи өзүңүз билгендей эле уже 3 жыл болуп кетти го. Чыгам, Инстаграмга кыйратам деп сизден окудум, андан кийин дагы толтураларды окудум. Психологияны сиз айткандай дагы деле окудум, азыр деле ошон менен эметип атам да. Но менде, например, колдогон адамдар, жолдошум чыкпа деп айтпайт.
Кайын журтум деле чыкпа деп айтпайт. Ооба колуңан келсе кыл дейт. Мамам деле бүт тааныштарымчы. Но эми бирок 3 жыл мурдага караганда азыр кичине мындай жылыш бар. Но прям мен курсумду сата элекмин, ушу саткым келип, кайра сиздин немеңизге жазылдым да. Анан эч ким деле мени жок кылба дебесе деле почему-то у меня чуть не получается, да. Значит, ты сама себе враг дегендей внутри. Ты Надо разрешила, да? Мгм. Теперь давайте подумайте. Анда кандай блогер болмоксуң, если болуп кеткенде? Или смотрите, мен в принципе коркпой эле чыгып берем, и могу выйти, бирок мага рилстеримдин качествосу жакпай атат да. Вот Сен представь, машинага если у чыгарга тебя рилстериң качествосы жагып, сонун болгондо сен кандай блогер болмоксуң? Активный такой. Активный, ар күнү видео чыгат, да? Ар күнү видео чыгарасың. Ага, еще. Ошо баягы кечке эле жасагым келе берет го ошол нерсеничи. Ага. Ошентип эле жазамакмын да. Мисалы үчүн азыр мен жазып коем, көп жакпайт чыгарып коем, анча мынча лайк, просмотр болот, анан макулдап коесуң да. И мен блогумда еще в Инстаграме не моя целевая аудитория көбүнчө аякта эме да. Мен окружением подписаны не те, которые хотят учить английский. И вот я мешкаюсь, да, мне нужно больше транслировать. Кечке эле английский дей берсем, мне вообще ноль, эч ким жооп бербейт да магачы там. Бул сөз кандай которулат деп жазсам, мага эч ким жазбайт эч нерсе. И вот у меня вот такое мешкание, да, вроде бы говорят же, например, мне нравится, когда учитель сам живой, не просто картинки выкладывать, бул сөз мындай депчи. Ошондуктан мындай живой болгум келет да, мисалы үчүн күнүмдүк балдарым менен сүйлөшкөндө ошолорду кичине мынтип отрывок кылып чыгарып коем, антип мынтип. Бирок мондай баланста боло албайм, монтип чолоңдоп эле келатам да, короче. Получается, Ошо балансты кармай албай атат окшойбуз. ошо азыркы чыгарган видеолоруң, тебе кажется, что это не означает, что ты живой блогер, да? Азыркы чыгарган контенттің, получается, ты думаешь, что это не живой контент? Жок, живой, но он более целенаправлен на мое окружение. Кому интересна моя жизнь, знаете, это тугандар, там аяшки, там абысынки, еще кто-то. Вот они только лайкают, да? Ошолорду көрүп эле жыргап коем. А вот именно ученики, которые хотят учиться, они редко. Я же говорю, вот хочу что-то выкладывать именно по английскому языку, да, например. Даже в комментарии муну жазгыла деген рилстерим бар да, жазышпайт да. А ты хочешь, чтобы твои потенциальные ученики увидели тебя, писали тебе, реагировали тебе, да? Да, я же больше позиционирую себя как учитель английского языка, а не гейм. Значит, ты хочешь быть таким блогером, который делает контент по английскому языку, и твои подписчики отвечают, там в комментариях толтура комментарийлер, реакциялар, ты вдохновляешься, еще какое-то видео снимаешь, да? Ошондой болмоксуң, а? Ошондой блогер болмоксуңбу? Ооба. Классно, молодец. Так, уже понятно. Уже мындай туман рассеялся, уже четкая картинка. Точка Б, понятно. Дагы ким? Менде мындай суроо болуп атат да. Мен мисалы блогер болгум келбейт. Эгер болом десем деле мага каршы чыккан эч ким жок. Бирок мен бул жакка келген себеби Инстаграм ошо тиктоктор аркылуу сатуу жасоо да менин товарыма. Баары блог аркылуу сатасың да. Блогер деген мындай узко түшүнбөй, кеңирээк түшүнөлү, хорошо? Ага, так. Анан? Өзүмдү мен постоянно эмес, эгер сатуу жакшы болуп атса күнүгө деле көргөзө берем. Келгенге даярмын да, бирок өзүмдүн аккаунтума эмес. Прям өзүмө тийиштүү аккаунттан билбейм эмнегедир эч кирип албайм да. Мындай азыр мен эле бирдемке алсам, жаңы боюнча кийсем, аны ким алат ушунча сомго алгам, ушунча сомго сатам деп деле чыгарыш мага кыйын да, вообще чыгара албайм. Ну, смотри, а идеальный ошол контент алып барганыңда, баракчаңда, неважно,
чыгасыңбы, чыкпайсыңбы, сенин кыялыңда ошол идеальный контент, идеальный сага жаккан блог, баракча кандай болот? Азыркы көп эле учурда биз адамдын жүзүн карап турган албадык, бул көрүнбөсө албайбыз, көргөндөн алабыз. А мен ошол үчүн гана өзүмдүн реакциямды тиги игрушкаларга болгон маанай тартуулоо кандай болот экенин көргөзүү үчүн чыга алам да. Анан өзүмдүн баракчамдан качан мен берки игрушка саткан баракчам өнүккөндө, анан өзүмдүн баракчама чыга алсам керек деп ойлойм. Мисалы сатуу болуп, комментариялар жазылып, лайктар басылып баштагандачы. Получается, игрушка саткан баракчаңда сен жок болосуң. Только игрушкаларың чыгат. Анан элдер ошол контентке лайк басышат, туурабы? Анан комментарий алышат, анан сатып алышат, туурабы? Вот это хочешь, да, ты? Ооба. Чыгыш керек болсо чыгып кое берем, бирок постоянно эмес да, мисалы бир жумада бир жолу деген. Коркпой, айт да, вот ошону сурап атпаймынбы? Сенин кыялыңда, жан дүйнөң пока даяр болгон идеальный блог кандай деп. Ошону да айта албай атасыңар, кыздар. Силер өзүңөрдүн каалооңорду айта албаганда кантип силер товарыңарды сатасыңар? Если вы элементарно то, что хотите, не можете высказать, и силерди эч ким укпай атат, өзүбүз элебиз даже ушу мини группада жеткиликтүү айта албай атасыңар. Коркуп атасыңар, где-то бир жерин бекитип коюп атасыңар. Говорите. Мен мисалы үчүн сумкаларды рилс тартып киргизсем, аз эле лайк болот да. Аз эле лайк болот, комментарий жок болот, почти что анан жанагы күндө баскан турганың киргизип койсоң интересныйраак болот. Анан например, тамак аш жасап киргизип койсоң, ошол да сохраненный эле болсом лайктар көп болуп, просмотры көп болот да, негедир. Ошону кандай кылып баягы өзүңүн товарыңы ошондой просмотрга чыгара алса болот деп ойлойм да. Ошондой мисалы үчүн көп адамдар көрүп, анан жазып, сурапчы. Анын ответтерин келаткан 5 күндө үйрөнөбүз. А вот как, Нуркыз, в идеале ты что хочешь, как видишь свою страничку? Буну стратегия деп коет да. Если вы не видите, силердин башыңарда ваша идеальная страничка, картинасы жок болсо, силер ушундай, мен эмне кылам, эртең эмне кылам, эли айтып койчу, анан айжамал айтып койчу, анан күкүш айтып койчу деп ар күнгө таянасыңар да. А когда у вас здесь в мозгу простроена четкая картина, как у жаңыл, то вам будет легче к этой картине прийти. Азыр мен байкап атам, көбүңүздөрдө ошол картинанын өзү жок экен да. Вы даже сами не знаете, чего хотите. И четко, если даже знаете, ошону четко сүрөттөп аныктай албайсыздар. Мага дагы вот это было у меня. Я не знала, что я хочу. Потому что мен өзүмө сураган эмесмин. А что я хочу? Мен эч качан сураган эмесмин. Как надо, как надо. Бизде өмүр бою вот так надо деп үйрөтүп келген да. Бирок блог алып барууда это не работает. Как надо деген бир инструменттерин берем, но жыйынтыгында силердин өзүңөрдүн креативностуңарга байланыштуу болот. Социалдык тармак бул креативная экономика. Креативная экономика СССР маалында жок эле. Соответственно, ата-энелерибиз вообще билбейт креативная экономика деген эмне экенин. Соответственно, ал мезгилде вуздар, мектептер бизди үйрөткөн эмес креативный экономика деген эмне экенин. Ошондуктан бизде даже түшүнүк жок. Биз кыйналып атабыз да. Азыркы замандын эмеси, талабы креативная экономика. То есть бир товарды сатып ал дебей, башкача жол менен Оплати как терминал. Ал фантазиядан зависит этет. Фантазиядан, девочки. Вот. Фантазия эмнеден башталат? Биринчи өзүңөрдүн баракчаңарды
Как вы видите, ошодон башталат. Гүлниза, Саламатсызбы элежет. саламатчы. Мен аккаунтумду жаңыдан иштетип баштайын деп атам. Нөлдөн баштайын деп атам да. Ошо монетизацияга өткөзүп, иш алып киреше тапкым келет да. Анан мында мурунда айткам, эч кандай эксперттүүлүк жүргүзүп көрө элекмин, эч кандай товарым жок, айылда элемин да. Анан ушу коркуум эмне кылып алып барышым керек. Мисалы үчүн контент түз дегенде мен эми пока аудитория топтош үчүн кандай контенттерди жүргүзөм, рилске эмнелерди тартышым керек деген коркууларым бар да. Анан юморлорду көрүп атабыз, юмор аккаунт алып барып алсаң, кийин эксперт болсоң, мен өзүм негизи дизайн макет жасаганга кызыгам. Анан видео монтаждаган жакшы көрөм. Ошол багытында алып барсам дейм да. Сага жагат, Анан ошо жагат. Жасасам жасай алган колуман келет да. Мага окшоп эле контент жасай бер да. Орто жолдо серьезный контент болуп кетип атып эле анан күкүш чыга калат күйөөсү экөө. Юмор аралаштырып, ошондой кылып эле кылсаң болот. Хорошо. Ну, более-менее сенин точка Б, к чему, что ты хочешь, уже более понятныйраак болуп калыптыр. Дагы аны тазалап, кичине четкийраак кылып тартып, боёк, кызыл ала, сары деген нерселерди кошуш керек экен да. Хорошо. Так, дагы? Берейин. Мен болсо, эгер мага эч ким тоскоол болбой, аккаунтум актуалдуулукка жеткен мезгилге жетсем, Кудай буйруса, мен каалайт элем элдерди копировать этпестен, прям марафон мага катышкыла дебестен бир конкреттүү өзгөчөлүктү алып келмекмин дагы, жана өзүмдүн билим деңгээлимди жогорулатмакмын. Күн сайын жогорулатуунун үстү менен элдердин көңүлүн өзүмө дайыма буруптурмакмын дагы, просмотрумду дагы, лайкымды дагы көбөйтмөкмүн. Ошол аркылуу өзүмдү бир өзгөчөлүк менен сатканга мен ошол учурда көбүрөөк иштемекмин. Жана дагы өзүмдө жана смози продукциям бар деп жатпаймынбы? Аны дагы бир башка деңгээлде бийтикке чыгарып, жана качествосун аябай жакшы кылмакмын да. Прям барго тазалыгын көрсөтүп, вот поварлардын элдердин иштеп аткан. В то время менде Кудай буйруса чоң план бар. Прям ферма сыяктуу кылып түзүп чыгарып алам депчи, техникалардычы. Ошол техникалардын канчалык деңгээлде сапаттуулугун көрсөтүп, мен ошол учурда ушундай кылып сатмакмын дагы. Вот. Анан сөзсүз түрдө reels видеолорду прям башка деңгээлге өткөрмөкмүн да. Вот баштап алсам эле бир какой-то нерсени башы башталбай атат да, там мондай чоң план бар, и башы башталбай атат да мендегичи. Башташ дайым кыйын өзү. Бир башталгандан кийин го кетесиңер. Да, план просто неме жок да, мондай жылыш жок да. Хорошо, И түшүнүктүү. азыркы учурда менде ошо аудитория деп айтып жатпайсызбы? Ооба. Именно нутрициологияга же болбосо ден соолугунан жабыркап мондай жүргөн менде аудитория жок да. Жалаң жаштар же болбосо жөн эле катталып калгандар да. Чисто случайно катталып калгандар. Себеби менде сториси меники даже жаңы башталгыч баракча болсо дагы 100дөн ашык адам көрөт да. Бирок анын ичинен бир 20дай адам лайк басышы мүмкүн. И жогоруда эже айтып кеткендей, эч ким комментарийге эч нерсе жазбайт. Мен бир нерсе сурайм да, вот у меня марафон, вот у меня авторский меню деп менюлардын баарын SMMдер менен иштешип жакшы кылып чыгарып алгансың. Ага эч ким кызыкпайт да, бул эмне болгон меню, мен катышсам эч ким жазбайт да, вот. Да, потому что целевой аудитория. Ошол именно меню керек болгон, мага керек деген аудиторияны иши Да, ошолорду хочу да, вот аларды каяктан таап келип чогултуш билбейсиң да. А вот это личный сөз. Неме английский үйрөтө турган эжекенин аккаунтун алсак болобу, немени WhatsApp'тан жазып койсоң сон болот эле. Мен английский баштаган аттым эле жакында. Сөзсүз түрдө кыздар, мен бүгүн тапшырма берейин дедим эле, эртеңки күнгө даярдык катары. Азыр прямо жаттап алгыла дагы, эмеден кийин, сабактан кийин бөлүшүп баштагыла. До скриншотуңарды жөнөтүп койгула, потому что какой-то бир жылышты көрүш үчүн тенденцияны 2 подписчик келсе дагы көзүңөр көрсө,
уже мен бир нерсе кылдым деген результатты фиксировать этет. Если көзүңөр даже ошо 2 подписчик келген көрбөсө, мен эчтеке кылбадым деп обесценивание кетет да. Ушул мээбиз жаман бизге душман да өзүчө. Ошон үчүн сабактан кийин скриншотторубузду жөнөтөбүз. Хорошо? Ошол жерден кимге, анан кийин давайте друг другу подпишемся. Биринчи эме рилстерибиз чыкканда поддержка алып, бири-бирибизди лайк кылып, басып, комментарий жазганда алгоритмди ойготобуз да. Хорошо? Түзүлүштүк, Хорошо. Анда, если азыр бөлүшөм деген адамдар жок болсо, анда мен кийинки этабыбызга, обсуждениябызга өтөйүн, Негизи Элеже, да. элеже мен жогоруда суроого жооп берип койсом болобу сизге? Болот. Негизи мен азыр бирок коркуу деле сезим жок, анан жолтоо кылган деле этаптан өттүм да. Менде деген команда бар, марафон массаж лица боюнча саткан. Анан мен мындай блогер болгум келет, ошону каалайм, анан көрөм да, бирок ошол этапка кандай жетиш керек. Жанагы аябай, мисалы уктап атканда деле курстарың сатыла берет го, чектер келе берет го. Ошол нерсеге кантип жетиш керек, анан команданы башкарууда. Себеби азыр өзүм продюсер болуп эле этап менен менеджер, бүт инфо жана сатуулар майда курстардан окуп келип атам да. Мындай баардык жолду өзүм эле басып өтөйүн деп, жанагы ошол мындай кандай жол туура элеби, же болбосо кыйналып эле продюсер алышым керекпи деп. Мен өзүмдө мындай бар да, сразу эле мен монтип аябай тоого чыгып кетип жогору асманга чыгыш эмес, бирок баягы сөз бар го, жаякан дарыя терең болот депчи. Ошол нерсени карманам да. Анан кээде ойлонуп кетем, ушинтип кыйналып убакыт өткөрбөй эле балким продюсер алып эле ал өзү ишин кылса, менин энергиям фокус только массаж лицага кетсе, балким ушул жактан да батыраак, балким баягы жогору чектерге чыгат белем деген ойлор келип кетет да мендечи. Ооба. Бирок мен өзүңөр ошол этаптан бир сыйра өтүп, көрүп, таанып, билип, анан кийин продюсер менен иштөөнү эме сунуштайм да. Себеби дегенде азыр продюсерлер ар түрдүү. Анан бир продюсерге байланып алгандан кийин иш жүрүшүп кетип атыптыр, анан ал деле адам да, ал кетип калышы мүмкүн, и кайра артка куулайсыңар да. Бул этаптан мен өткөнмүн, менден тышкары миллион эксперттер өткөн. Мен окуп жүргөн өзүм наставник, орус эксперттерим өткөн. Бардыгы өткөн бул этаптан. И бардыгы айтышат. Должен сам через каждый этап проходить деп. Ошон үчүн вот так вот. Айттыңыз, эле ошону каалап экенсиз. Анан мен бирок аны каалабадым. Карап эле эмне десе ошону аткарып эле, мен айттым, жок, өзүмчө чечим чыгардым, жок, мен бул этапты окуп үйрөнүшүм керек экен деп. Ошол этаптын акырына келип атам. Бул негизи туура эле анда, элеже? Туура эле. Если ты так чувствуешь, то туура. Сен туулган датаң канча эле? Кайсы күн эле? 14.07.88. Ну вот, тем более, сама делай. Технологияга жакын кыз экенсиң, колуңан келет. Так. Рахмат. Болду, бөлүшөңүздөр барбы, жокпу? Мен деле бөлүшө кетсем болот эле. Албетте. Угуп атабыз сизди. Мага вообще тосукум жок да, чынын айтканда. Жолдошумду давай сен түшүп берчи, могу немени кармап, могу сокту кармап десем, түшүп берет байкуш. Тарта берем аны. Просто проблема менин өзүмдүн самодисциплинамдагы фокусум өзгөрө берет да. Мына бир нерсени баштап, ушуну чагылдырайын, ушул боюнча эксперттүүлүктү көрсөтөйүн деп өзүмчө билим алып эметсем, ал жакпай калат. Кандайдыр ой, мелкий масштаб, не хочу размениваться деп. Анан жолдон путешествияга чыгып кетип, путешествияны неме кылайын деп тиги пропагандировать этейин, особенно өзүм сыяктуу 50-60 плюстарды путешествияга чыккыла деп үндөйүн, анын жакшы жагын көрсөтөйүн деп, даже исследование жүргүзүп, подружкаларым арасында опрос жасап, алардын проблема көйгөйлөрүн деле алып чыксам, акыркы жолу путешествияга барсам, бутум ооруп калып, эми путешествияга да барбайын деп чечтим. Анан өзүм барбасам эмнени пропагандировать этем? Анан мен ушундай бир масштабный
адаммын да, өзүмчө майда нерселерге такыр алданбай эми флиперствого кетейин деп атам. Ошондуктан менде азыр контент өзгөрүп атат да, атак менде эч кандай тоскоолдук жок, өзүмдүн эле. Анан жанагы күндөлүк эс алууга бардым, анан тоого чыктым, анан тойго бардым дегендерди несерьезно анда санда ошону чагылдырып коем. А все-таки я хочу конкретно серьезный бир бизнес болобу, допустим, флиперство, это же бизнес. Ошол жагынан эксперт болуп чыгып, ошол жагынан контент анда санда. Я не хочу там каждый день чего-то показывать. Раз в неделю я хочу какой-то серьезный контент показать. Ну и по ходу там можно, где я бываю, что я делаю дегендей. Ушундай проблема менде. Это не проблема. Вы просто сами себя ограничиваете. Ооба, менде Показываете. проблема өзүм эле, я чувствую это. Вы просто не ограничивайте себя. Биз көбүнчө умунтип ойлойбуз да, вот Эля мама только маркетолог катары эме кылат да, контент ушул эле экен депчи. Но если у вас нету такой ниши узкой, тогда станьте блогером. Блогер, сиз настолько сиздин тажрыйбаңыз бай. Ушунча нерселерди көргөнсүз, канча адамдарды тааныйсыз, башыңыздан канчалаган опыт өткөн да. Делитесь этим. Анын арасында и флиппингти кошо чагылдырып кетесиз. Зато вы передаете все знания, мындай эсте каларлык. Я знаю в ТикТоке одну кореянку, женщину, по-моему, она чуть-чуть эле моложе вас, но она до сих пор Кореяга бар, өзү эмеде Белоруссияда жашайт, казахстанская кореянка, Белоруссияга көчүп Кореяда иштейт. Но она бир күнү айтты, ар кандай жашоонун мындай орчундуу бир проблема болобу, любой проблема боюнча өзүнүн ой толгоосу менен бөлүшөт. Болду. И она говорит, почему я делаю это блог? Потому что я понимаю, в один день меня не станет. Я хочу, чтобы этот блог остался моим детям. Менин акыл насааттары, бүт эмелерим, то, что я знаю, опыт, я все передаю. Алар менен кошо силерге пайдалуу болсо, да ради Бога, мне не жалко дейт. Вот ее миссия. И ал жашоосунда бүгүн кандай бир случай болсо, ошого рефлексия кылып оюн айтат. Бир новостин угуп калса, ага рефлексия кылып оюн айтат. Анан подписчиктери балдарын тарбиялоо боюнча оюн суроо берсе, ага жооп берип оюн айтат. То есть материнский, женский, человеческий опыты менен бөлүшөт блогто. Все, она богатая этим. И знаете, у нее очень много подписчиков, очень много ар кандай тармакта суроо беришет, и она отвечает. Эксперт жизни, как называет она. Все. И анын түбүндө зачем вы это делаете дегенде, когда меня не станет, когда моим детям станет грустно, они будут открывать мою страничку и будут соприкасаться со мной. Деди. Все. Это ее идеология. Я не призываю вас тоже так делать, но вам сизге эч ким тоскоолдук кылбайт, болгон жан дүйнөңүздө нерселер менен бөлүшүп, жаштарды тарбиялоо. Мүмкүн жаштар сизден сонун нерселерди алат. Это такая классная миссия. Why not, да? Почему бы и нет? Ошондо бирок элеже эме деп атат го, ар кайсы мисалы үчүн нишага байланыштуу эле чыккыла, контентти ар түрдүү кылып секире берсе, анда аудитория кетет депчи. Ну, Майрам эже айтып атпайбы, у нее конкретно мындай ниша жок. И она не хочет даже ошол флиппингти прямо ар күнү бергим келбей атат деп атпайбы. И тем не менее, у нее очень много чего есть делиться. Я говорю, тогда станьте блогером. Все, блогер блогер, гейм-блогер. Бул өзүнүн жан дүйнөсүн, жашоосунда болуп аткан нерсеси менен бөлүшкөн, көз карашы менен бөлүшкөн инсан, личность. Все. Ал личность либо жагат, либо жакпайт. Да. Все. Ошондо элеже, если бир нерсе сата турган болсо, эмнесин сатат да, например? Рекламасын. Ошо. Рекламасын.
Потому что А, она инфлюенсер, она влияет на людей. И ошон үчүн влиять эте алган үчүн көп адамдар катталат и угат аны. Влиять эте алган үчүн башка сага окшогон бизнестер келип айтат: Эля, пожалуйста, прорекламируй, моя аудитория у тебя есть, сени элдер угат, сен ушуну айтып бер деп. Анан палянча $1000 дейт. Анан болуптур деп сен төлөйсүң. И ал сонун отуруп алла дейт. Все, вот так вот рекламируют. Либо өзүнүн какой-то бизнесин ачышат. Дагы өзүнүн блогунда, ал бизнес аккаунт отдельно болот, бирок өзүнүн блогунда bir күн мындай кылдык, барып ошол эмеде Инстаграмда карагыла деп туруп жөнөтүп коет аудиториясын, сатып алышат. Эйлеже. Мгм. Эми блог страничкасы жок болсочу бүгүн ачыш керекпи, э? Албетте, девочки, ачыш керек. Завтра как раз у нас будет шапка профиля боюнча. Бүгүн ачып даярдап койгула, бирок оформлениясын эртең кылабыз. Хорошо? Идем дальше тогда. Как раз разбор страхов. Мен кече жакында сурамжылоо кылганда айрымдарыңыздар, эми көңүлү барлар жазды да. Мен өз баракчама өзүмдү киргизе берем, фото, сүрөт, видеолорду. А вот бир нерсе сатуу үчүн сүйлөп киргизе албайм. Даже жөн эле товарды киргизе албайм деп сатылат, мынаке деп киргизе албайт экен да. То есть именно сатыкка келгенде какой-то блок есть, оказывается. Почему это происходит? Кимдин кандай ошондой проблемасы болгон и кто как решил? Давайте делимся этим опытом. Есть такой или жокпу? мен мынтип ойлой берем да. Тигүү цехи, тигүү бычууну үйрөткөн адамдар толтурат, анан блин, меникini алат болдук экенби деп ой кете берет да. Көрбөйсүңбү сатып? Ошо көрбөгөндөн мурда ошол суроону берип алып мучение болуп атпаймынбы? Жок, Зарина мисалы үчүн англис тил мугалим деле көп да, ошентсе деле ар бир мугалимге өзүнүн окуучусу келет да баары бирчи. Анысы кандай, сиз деле мугалим катарысыз да. Сизге деле ошо сизди жактырган окуучуларыңар келет. Биз деле парикмахерскийди тандап эле барабыз го, бул мастерге барам, бул мастерге барбайм деп. Сиз өзүңүздү ал толпадан жоготпоңуз. Өзүңүздү наоборот уникалдуу, профессионал сезиңиз. У вас будет своя аудитория, свои клиенты в любом случае. Ооба. Да, ошону түшүнүп туруп эле кайра эле ошол ой келе берет да. Зарина айым, менде да мындай ой менен оюн бөлүшкүм келет да. Негизи мен өзүм сферамда массажистер аябай көп да, бирок мен мындай түшүнөм, мындай түшүнүк жашайт. Эл негизичи биз канчалык өзүбүздүн ишибизди мындай алып чыга берсек, мындай өзүбүздүн мындай профессионал экенибизди көрсөтө берсек, эл өзү тандай берет. Эл өзү тандап келет да. А бирок биздин максат негизи кызматыбызды кылып, кайсы сфералуу болсун алып чыга беришибиз керек. Анан айтат го, Аллахымдын мындай кандай, Аллахымдан келген ар бирибиздин ырыскыбыз бар. Ошон үчүн баягы өтө менде деле ошондой болгон да мурдачы, бирок азыр андай сезимдер жашабайм. Ошон Бирок үчүн мен анча рилс киргизип калдым, бирок ошондон мага 2 айдын ичинде почти 3000 подписчик келди. Ошону мага өлө заряжать этет экен да ошолчу. Келсе, лайктарды басса, прям кайра чыгаргың келет да, эч кимди карабай. Да. Ал рилстер элеже аркылуу тартылган окшойт, э? Жок, пока элеженин деле билимдери бар, но мен дегенчи давно окугам да. Андан кийин кайра продюсерствону окудум, окуп эле келем 3 жылдан бери, бирок ошону чыгара албай атам. Менин окуучуларым менден кийин баары окушун кайра мага келишет негедир. Ошондой болуп атпайбы? Марина жакта отурганда кайра мага келишти. Вот смотрите, сатууга келгенде негизи макташ керек да, туурабы? Товарың макташ керек. Бул жерде бизде кичинекей кезибизде көп сыналганбыз, баягы мактанба, жөн отур, скромный бол, элден бөлүнбө деген нерсе бар да.
Анан ошол нерсе күчтүү болгон айымда сатууга келгенде сөз таппай, скромно эле мынтип чыгарып коет. Аны мынтип чыгарып койгон социалдык тармакта жетиштүү эмес да. Оозуңдун көбүгө макташың керек да, артыкчылыктарын айтып, жеткизипчи. Анан элестет, кичинекей кезиңден эле андай болбо, мындай бол, скромный бол, өзүңө эме кылба, мактаба деп тарбияланган айымдар үчүн бул мындай Мактанба деп ооба. бул жак уже как себеби дегенде биз башка балуулукта чоңойгонбуз. Биздин бүт фундаментибиз кичинекей кезибизде уккан сөздөр да балуулукта, тарбия. Анан ошон үчүн азыр болсо анан мозгуңарды айтат да, подожди меня. Сени мынтип тарбиялашкан эсчо. А сен эмне мынтип чыгып атасың? Депчи. Ошол бул бир причинасы. Экинчиси страх критики. То есть мен жасаган нерсе адамдарга жакпай калса, капец, уят болот. Страх критика кичинекей кезиңде колуңан келбейт же эми ар кандай шарттарны алганбыз. Ал кезде, ал заманда это была норма. Ошондой заман болчу да. Ошону биз просто подсознаниябызга түшүндүрүп коюшубуз керек да. Подожди меня. Кичинекей кезибизде бизди тарбиялаган нерсе, айрым нерселер уже не актуально. Аны жасабай койсок, это нормально депчи. То есть уже азыр биздин заманда мурун скромный болсоң, выживать этсең, азыр скромный болсоң өлүп каласың да. По крайней мере, грубо если говорить, да. Нужно проявляться. Мурун бизде кичинекейибизде не проявляйся, не говори, эл менен тегиз бол, элден ашыкча болбо деген актуальный болсо, азыр проявляйся, өзгөчө бол, башкадан айырмалан, сен башкага окшош эмессиң, сен индивидуалдуусуң деп карама каршысы болуп атат да. И поэтому азыр өзүңөр ошону түшүнүшүңөр керек дагы. И отпустите, скажите, мен жакшы тарбиялгам, это хорошо, но сейчас я буду пробовать по-другому, потому что мне надо. Все. Анан үчүнчү, сатууду эмне үчүн сатканда эме кылышат, проблема бар да. Көбү товарын болобу, услугасын болобу сатканда өзүн коюшат да. Өзүн коюшат. А это большая ошибка. Баягы мен марафон өткөрүп атам, келесиңби дегенде, жок, басы кымбат экен, мен барбаймын. Берсе, биз эля, сен жамансың, ошон үчүн мен сага барбайм дегендей кылып кабыл алабыз да. А на самом деле ол адамга өмүрү блог алып барбаган, алып барганы дагы пландаштырбаган, өмүр бою банкта отуруп эле айлыкка иштейм деген кызга мен марафонум бар, аласыңбы дегенде ал мага жок, кереги жок десе, мени жаман деди, мен жаманмын да, себеби дегенде мен качественно кылам да. Мен андай начар үйрөтөт экенмин да, мени түшүнүшпөйт экен да, деп өзүбүзгө алып алабыз да. А на самом деле человеку просто наша услуга не нужна, товарищи. Анан биз ошондой сатуу жок дегенди уга берип, ошодон коркобуз да. Өзүбүзгө өткөзүп алабыз. А мы должны понимать, что мы просто предлагаем кызмат, либо адамдардын жашоосун жеңилдете турган товар. Кому-то нужно, кому-то не нужно. Все. И это норма. И это норма. Биз деле турмушка чыгаардын астында өзүбүзгө керектүү эркегибизди тандап алганбыз да, биз бардыгына ооба дей албайбыз да, туурабы? Бардыгыңар менин эрим боло аласыңар дей албайбыз да. То же самое вы должны понимать, что товар ваш либо услугаңар не всем нужно и не всем подходит, да? Вот. А көбүнчө бизге ошол керек эмес адамдар, биздин немеге кызматка муктаж эмес, биздин товарга муктаж эмес адамдар жок дейт. А ошол муктаж болгон адамдарды табыш үчүн целевая аудиториябызды билишибиз керек.
Ооба, мага керек ошол сумка, ооба, мага ошол марафондун керек деген. Вот почему нужна целевая аудитория. Вот Да. почему нужно делать правильные контенты, понимаете? Даже ошол целевая аудиторияңар болгон чакта, келген чакта дагы ал жок деши мүмкүн. Жок деши мүмкүн эмне үчүн? Себеби дегенде мүмкүн мага жолдош, мага эр керек, но я предпочитаю высоких. А мага метр с кепкой барып келди дагы, слушай, мен дагы келинчек издеп аттым эле. Мүмкүн мен сага жолдош болуп берермин дегенде, жок, ооба, мага керек жолдош, но извини меня, это не ты дейт да. Баягы 2 метрди каалаган кызчы. Анан бул метр шапкай бала кантип 2 метр боло алат? Болгону 1,5 метр бою. Окей деп туруп, ошо 1,5 метр болсо дагы макулмун деген кызды издейт да. Понимаете? Даже силердин товарыңарга, курсуңарга, кызматыңарга муктаж болгон аудитория болсо дагы, он не всегда будет покупать из-за цены. Из-за того, что, например, он предпочитает только опытных, а вы начинающий. Но есть начинающийлерге деле макул деген адамдар бар. Көз карашы. Бул деле бир күн үйрөнүп да эмне болуптур, зато сүйлөгөнү жагып атат деген адамдар бар. Ошондой политикасы бар. А бирөөсү бар. Мен только 10 жылдан ашыкча тажрыйбасы бар адамдарга гана ишенем деген установкасы бар кардарлар бар. Понимаете? Ошондуктан take it easy деп коет. Жеңилирээк кабыл алабыз дагы. Сатуудан өзүбүздү инсан катары койбой, өзүбүздү товардан, өзүбүздү услугадан, өзүбүздү курстан алыстатып, жок деген сөзгө ыйлабай, критично карабай, окей дейбиз. Окей? Потому что статистика боюнча сен 100 адамга сатуу үчүн 1000 адамга сунушташың керек. Элестеткиле. 900 адам сага жок дейт. 900 адамдын жогун укканда өлүп калыш керекпи? Нет. А мы бир жокко страдаем, эмоцияны киргизип алабыз. Вот в чем проблема. Хорошо? Сатуудан корком дегендер. Подсознательно силер ошо критиканы сатып алса мага жаман товарым жакпай калган критика кылсачы деп корккондор, анан товарга өзүн кошо, мени да сатып ал деп байлап алгандар. Ошолор коркот. Теперь мен мисалы эксперт товарым жок деп өзүмдү строго тыйдым, анан подписчик топтоп блог алып барсам, эмне чыгарам, кандай рилстерди, жинди эмес, бирок жиндидей. Мен бул жерде ушул эменеге көңүл бургум келет да, урматтуу айымдар. Жинди эмес, бирок жиндидей поступкалар, Гүлзат Мамытбек мисалы, менен деп эле шок болуп берем, который блог алып баргандарды көрүп, бирок аларда подписчик действительно көп экен депчи. Девочки, здесь у нас есть установка. Жинди болгондордун баардыгы эле блогерлер. Короче, жинди болсоң, анан подписчик келет деген установка бар да бул айымдачы. Ким жазган буну? Это не обязательно. Ооба, жинди болгондор булар өзгөчө да. Биз өзгөчө боло албаганыбыз үчүн, биз ошол адамдай в кавычках жинди боло албаганыбыз үчүн биз ради интереса подписываемся на него и смотрим. Да. А я так бы не сделала депчи. Оу жок болгула дейт экен го. Но это не Ары обязательно. жок болгула депчи. Ары жок болуу, обу жок болуу это не обязательно. Албетте ары жок боло алгандарга жеңилирээк да. Внимание. Соцсеть это внимание. А именно ары жоктук вниманияны өзүнө алат да. Потому что это бизге көнбөгөн нерсе. Биздин албетте биз ошого внимание обращать этебиз да. Ошон үчүн, девочки, ошол эле триггер играет. Но аябай көп блогерлер бар. Эстетичный блог алып барып эле көңүлүн бурушат.
Просто ошондой эмени жактырган адамдар келет силергечи аудиторияга. А ненормальныйлар, они всегда привлекают внимание. Это всегда. Это не означает, что силерге көп подписчик болуш үчүн жинди болушуңар керек. Нет. Күлкүлүү болушуңар мүмкүн. Өтө красивый болушуңар мүмкүн. Өтө умный болушуңар мүмкүн. Ошо ум аркылуу дагы алып келсе болот, да? Поэтому не верьте, что көп подписчик алып келиш үчүн жинди болуш керек. Нет, это установка. Элеже? Элеже анан жасалма болуп анан эмоция да бериш керек деп да кээдер айтышат го, ошо кандай карайсың негизи? А бирок жасалма менен адам натуралдуулугу негизи байкалып турат да ар бир адамгачы. Ооба. Сейчас это не силер жасалма боло албайсыңар, кыздар. Если это не ваше, да не сможете вы выгорите, уже на следующий месяц выгорите, жаап коесуңар блогуңарды. Сейчас человек чувствует, биз азыр баягындай всякие вибрацияларды сезген өтө сезимтал жашоодо жашап атабыз. Лучше быть честным. Мен, например, Да. не могу быть жасалма. Мен бир күн жасалма болом, 2 күн жасалма болом, анан деп туруп, ошол кир башым Өзүм. боелбогон көзүм менен деле, май баскан чачыраган футболка менен айта берем, потому что могул жагымда мне хочется рассказать, и людям вот это важно. А потом я, когда в сторисе спрашиваю, кыздар, менин чачым май, анан дак басылып калган, эмнеге көрөсүңөр десек, да, азыр сен айтпаганда ошону байкабайт элек. Биз сенин сөзүңдү угабыз. Мага сенин сөзүң, сүйлөгөн манераң, анан мынтип башкача сүйлөгөнүң ошого эле оозубуз ачылып көрөбүз, дейт да. Таракан в моей голове дейм мен анан успокаиваюсь. Нет, таракандарым ойгонот, кыздар, меники деле. Анан шап эле сурамжылоо кыла коем. Кыздар, мен бир нерсе өйкүп атат да деп сториске чыга калам. Ушундай деп мен жаман ойлонуп атам, эмне дейсиңер дегенде анан жазып башташат. Мен жасалма болуп көргөнмүн, кыздар, 2021 жылы. Нет, я чуть не умерла от выгорания. Мен бул блогдо 3 жолу чоң выгорание алгам. Ар кандай жолдорду пробовать этип жүрүпчү. Нет, самый верный ход — это естественный. Естественный менен силер развитие болосуңар. Мурунку мени и азыркы мен — это асман менен төөдөй. Асман менен төөдөй. Жок, жердей. Господи, макалдарым да аралашып атат уже. Эмелерим, архивтерим көрсөм, бачки өзүмөн уялам да. Но это естественный прогресс. Ошонуңар менен эле кете бересиңер. Өнүгүп. Так, идем дальше. Кандайсыңар? Менде көбүнчө страх, что не получится. Возможно, зря начала, сомнения, но очень нравится снимать видео и монтировать. Вот не получится деген. Это просто баягы, это естественная реакция. Если не получится деген страхыңар болбогондо, адамзаты өлүп калат эле. Это инстинкт самосохранения деп коет. Блог алып баруу вам же неизвестно. Пока еще ключтөрүн, фишкаларын полностью пробовать этип көрө элексиңер, да? А это неизвестность силердин мээңерге страх катары сигнал берет. Безопасно. Сен билбейсиң бир нерсени, равно опасность. Ал опасность сигнал через страх келет. Через страх келет. Бир нерсени, машинаны айдаганды билбегенде, вот мен дагы деле коркуп атам да. Коркомбу? Өмүрүндө самолетко отуруп көрбөгөндөр, мен коркпойм деп отурасыңар, коркосуңар да кичине. Инстинкт самосохранения есть. Да. Просто нужно понимать, идти в страх. Всё. Больше это никак не лечится, девочки. Коркуп жүрүп жасаш керек. Потом, когда мозг увидит, что вообще-то ничего страшного, ошол сигналды алып коет, страхты алып коет. Болду.
А так организм вас защищает от неизвестности. Белгисиздиктен защита болгон чувство, страх. Анан не получится зря деген бул дагы биздин тарбия кыздар. Биз дайым мектепте ошибка кылганга шанс бербейт эле. Неге 4 алып келесиң? Ой, неге 3 алып келесиң? Неге 2 алып келесиң? Кана 4, кана 5? Согласитесь, бардыгыбызды ата-энебиз ошентип тарбиялаган. Только 4, только 5. Кайсы ата-эне, Азамат балам, 2 алдыңбы, ничего страшного. Это саналуу болгон. И ошондо биздин психикада я не имею права делать ошибку деген установка келип калган. Ошого азыр силер белгисиз нерсеге барып, анан болбой калса, мен экичи болуп калам деген эле программа иштеп атат. Всё. А вы просто дайте себе шанс сделать ошибку. Мен блог баштаганда айтканмын. Я хочу стать миллионером, но я могу не стать миллионером. Все равно я себе дам шанс. Все, я не заморачивалась. Анан только результатка нацеленный адамдар дагы ушул страхтан эме кылат. Мен бир нерсе жасаган, эркектин логикасы менен. Мен бир нерсени жасаганда сөзсүз результатка жетишим керек деген адамдар бар го. Ошолор дагы ушул страхтан страдать этишет да. А иногда результат эмес, процесс важен. Результат. Например, азыр мына марафонго мен азыр 10 000 подписчик ушу 5 күнүн ичинде алам деп келгендер дагы страдать этишет. Вы должны просто себе дать время. Вы сейчас 5 күнүн ичинде инструменттерди үйрөнөсүңөр, бирок ошол инструменттерди практикада канчалык деңгээлде силер колдонуп атасыңар, колдонгондон кийин через некоторое время анан подписчиктер келет. Понимаете? Ошон үчүн өзүңөргө слишком чоң ожидание кылбай эле, дайте себе попробовать. Болсо болду, болсо жакшы, болбосо это опыт. Всё. Койзо. Ошондо дагы уялам, өзүмү чыгара албайм. Негатив отзыв келип калса, же бир негатив жазылса, сразу жабылып калам. Кечке ойлоном, кайгырам. Ой, бул менин мурунку эл экен да. Жүрө берем. Бул көбүнчө текеберчилиги бар деген өтө бийик адамдар, критиканы көтөрө албаган адамдар. Ошол страхы бар да. Негативтенчи. Мен, например, ТикТокко с 3-го раза зашла. С 3-го раза. Потому что мен биринчи жолу киргенде сразу 2 консультациямды саткам. Үчүнчү видео тартканда жесткий негатив алгам, жаап койгом. Удалила. Потом второй раз опять какой-то контент сделала, жесткий старуха деген негатив алганда я не выдержала. Мен ички эгом чыдай албай койгон. Кайра жаап койгом. Я прорабатывала это все, готовила. Ну, ничего страшного, ты же понимаешь, Эля, негатив это на самом деле не к тебе. Это люди такие негативные, которые самооценкасын за счет тебя реализуют. Деп атып жүрүп, сейчас за 3-й заход менен жасап атам. Это нормально. Негативтен коркуу нормально. Просто силер билишиңер керек. Соц тармакка кирип популярный болом десеңер, популярность равно негатив, хейт. Мынау Жанара Сексихантовна, она стала популярной. Но ее так захейтили, даже в тюрьму посадили. Да. Это обратная сторона. Ошого даяр болушуңар керек, кыздар. Даяр болушуңар керек. Популярностьтун обратной сторонасы. Но популярность дегенде это 1 000 000, 500, 200, 300 тысяч подписчиков. Вы уже инфлюенсер болосуңар да. Анын обратный монетасы болот. Анан азыр биз не, успокойтесь, 10 000, 30 000, 50 000 подписчик бизге жетиштүү. Ошону деле эптеп алсак сонун. Ал жактан азыраак эле негатив келет. Идем дальше. Артистизмге шыгынбай, юмористический блог алып барсам, кийин кесип жүргүзгөндө мага ишенбей калышпайбы деп. Гүлзина
Гүлзина эле Гүлзина эме алган. Эксперт боло албай каламбы депчи. Мындай да, бул дагы установка да. Эксперт болсоң эле строгий болушуң керек. Костюмшун кийип алып, мындай. Это установка старая. Азыр адамдардын психологиясы ушунчалык эме болуп атат да, өзгөрүп атат. Эл катары болгон эме эксперт болсоңор, анда баягы эле 100, 200, 1000 подписчик менен болосуңар да. Азыр социалдык тармакта юмористический таланты бар эксперт болсоң, вообще вау болосуң. Мен күкүшүм эле через этот юмор сколько вывозит. Благодаря ушу юмористическому моему этому, да, көп аудитория менден кетпейт. Силер деле отурмак эмессиңер. Ичо, эми ошол юмор аркылуу анда силер келбей коюшуңар керек эле, азыр мени укпайт элеңер. Юмордун дагы ар түрдүүсү бар да. Юмордун аркасынан бир смыслды, маңызды берген эме эксперт болсоңор, бир жөн. Мааниси жок, бир черный юморлор болот го, ошондой болсоңор, анда албетте силерди серьезный бирдекени билген, бирдекени үйрөтө ала турган эксперт катары кабыл албайт. То есть юморду дагы колдонушту билиш керек. А так это эң сонун инструмент. Сатууда юморду колдонсоңор жеңил сатасыңар. Потому что люди очень трудно прощаются с деньгами. А юмор аралаштырсаңар, алар күлүп атып эле кантип төлөп койгонун билбей калышат. Саламатсыздарбы? Менде уялуу аябай деле эмес. Так, саткан проблема. Кээде чыгарып атып, менде ойлор пайда болот. Эч ким деле албайт. Это заниженная самооценка, обесценивание себя. Я никому не интересна деген. Я никому не нужна, меня никто не выберет деген эле эме проекциясы да. Менин эмем эч кимге керек эмес. А на самом деле жогоруда силер айттыңар да. Каждому продавцу свой купец. Вот кекечтенген деп сүйлөгөн экспертке дагы өзүнө жараша клиент келет. Вот поверьте, менин тажрыйбамда бар ошондой нерсе. Менин тажрыйбамда 9 классты бүткөн, оюн жаза албаган бир коуч кыз 10 адамга жазып саткан өзүнүн эмесин. Коучинговый марафон. Ал кыз, жаш кыз эле, красивая, мордашка, анан жакшы сүйлөйт эле. Бирок окуун бүтпөй калган үчүн оюн кагаз жүзүнө жаза албайт. Ошол кызга келгенден кийин окуучулар мен все можно продать. Все можно продать. Все. Поэтому, девочки, не сомневаемся, не гаджилуем дегенде. Идем дальше. Мен өзүмдү чыгара албайм, сүйлөп сториске уяла берем. Буда эки причина бар. Первое — неприятие себя, своей внешности. Ал дагы кичинекей кезинде түз бол, түз отур, бүкүрөйбө, мынча куниксиң, могул жагың мындай болуп калыптыр деген сөздү апасынан, туугандарынан, жакындарынан критиканы көп уккан айымдарда ошондой болот. Экинчиси бул чисто психологический. Биз камерага түшүп көрбөгөнүбүздө, опять же, мен жогоруда айттым го, неизвестно болгондо страх пайда болот. Ошол болушу мүмкүн. А бирок мындай видеого түшүп, бирок дагы деле өзүн эме кылбаса, мындай принимать этпесе, то это нужно идти к психологу. Сами не справитесь, нужно прорабатывать с психологом свою внешность, неприятие себя. Менин бир клиентим бар, азыр жеке иштешебиз, батюшки. Ал да мага 5 жыл мурун келген. Ошол травмасы бар экен эле окуй алган эмес. Азыр дагы жеке наставничествого келди. Мы с ней третий месяц маемся. И большее время уходит не на маркетинг, а на психологию. Сен мындайсың, сен сулуусуң. Анын сулуулугу мөлтүлдөйт эмичи. Анын астында мен вообще эле реально да
Мен анан айтам, мен эмне асынып алышым керек ба ошондо? Жакшына эле чыгып атам го, успокойся. Азыр психологко барып атат, я прямо настояла, все шыкылдатып, видеолорду чыгарып, сатылып, мынтип өзү чыгып калды. Просто нужно прорабатывать. Так, сапаттуу видео Reels тартуу боюнча комплекстерим бар. Монтаж, музыка коюу техникалык жактан начарыраакмын. ооба ошол менде да начарыраакмын. Это только практика менен кете турган нерсе. Все, башка жолу жок. Больше снимайте страшные видео, выкладывайте, монтируйте. Анан мээңиз, манжаңыз көнөт. Анан тезирээк монтаж кылып баштайт, жакшыраак монтаж кылып баштайт, колуңуз азыраак титиреп баштайт. Бул только практика менен кетет. Анан билим алыш керек. Если онлайндан түшүнбөсөңүз, я вам рекомендую просто офлайн найти одного парня, посадить рядом и сказать: үйрөт мага. И үйрөнүш керек. Все, башка выход нет. Здесь практика. Мен 5 жыл мурун мен кыйынмын, биографияны бүткөмүн деп ишенип тарткан видеом көрүп, мен азыр уялам да, батюшки мои депчи. Ничего. Андан бери канча видео, канча миңдеген видео тартылып, практикам жакшырды. Силер башталгыч эксперт болсоңор, не переживайте. Качан тажрыйбалуу эксперт болосуңар? Только каталарды кетирип, миллиондогон клиенттерди кабыл алганда. Ассаламу алейкум, мен жакшы эле блог алып барам. Сүйлөгөндү үйрөндүм, баалуулук бергенди үйрөндүм, ага эмес, сага дегенди үйрөндүм. Сатуу азда структураны билбейминби деп ойлойм. Эмне оюма келсе чыгарам, баары пайдалуу, пайда жок. Бар пайдалуу контент чыгаруу аркылуу сатам десеңиз, сиз жаңылышасыз. Анын өзүнүн системасы бар, структурасы бар. Значит, вы не дожимаете. Сатуу аз болсо, дожим жок экен. Вот как раз это сатып ал, потому что сен мындай болосуң деп айтыштан уялабыз да. Мен бир жолу баасын айттым го, жетиштүү да. Ким келсе ошончо келди, ладно деп коесуңар да. Нужно дожимать аркасынан чуркап. Аркасынан чуркап, это образно говоря. Нужно говорить, возраженияларды жабыш керек. Значит, сиз дожим кылбайсыз, возраженияларды жаппайсыз, поэтому у вас сатуу аз. Мен сатып көрө элекмин, сатсам алышабы тиги курсун саткандар. Бул, по-моему, ким эменики, Заринаныкы. Биз ушу эме кылдык, сатып көр, анан көрөбүз. Сатуулар сөзсүз болот. Тиги курсу башкалар сатып атабы? Конкуренттер көппү, значит, ваша ниша востребована. Корккула, эгерде силердин нишаңарда эч ким жок болсо, значит, ол продукт эч кимге керек эмес, эч ким сатпайт. Ошодон коркуш керек. Если силердин конкурент бар болсо, значит, эта ниша востребована. Мага, например, Reels чыгарганда ошо 3000 катталуучу келбедиби? Ошолор менин целевой аудиториям болуп калат, получается. Мени көрүп туруп, ошол аркылуу келип атат да. Не обязательно. Нет, она правильные видео снимала, Майрамже. Ана өзүнүн нишасына мен көргөм да видеолорун. Өзүнүн нишасына байланыштуу видеолорду тартыптыр. Есть такие видео, например, юмор тоже залетает на миллионы и приходят подписчики, а ты тут швиясың да. Кээ биркилер бар го, например, өзү швия болуптур, анан кийин какой-то рил сняли, там бактылуулук деген эмне деген, и он залетел, люди пришли, а тут швия. Вот это не целевая аудитория. А сен тарткан видео целевой аудиторияларга болгон. Страх, кыскача айтканда, баарыбыздыкы эле окшош экен, мындай группа кылгандачы. Если силерде мен айткан нерселерден окшош эмес страхтар болсо, пожалуйста, микрофон жанык, мен укканы даярмын. Жалат болгон нерсе болсо. Все тараканы в нашей голове. Вот эгерде Зарина өз убагында өзү менен иштеп тезирээк,
Эртерээк келгенде 3 жылын кетирбей, мурун эле знаменитый саткыч блогер болмок, эксперт болмок. Ну, Ошо менин оюмда мынтип ойлоп атам да, ар кайсыга мындай да түшүнүк келди да мага. Ар кимди угуп, ар кайсыга чуркабай эле башында мен сизге келген боюнча элечи до конца сиз менен барышым керек болгонун түшүндүм да. Анан эми башкаларга барып саарып анан антип мынтип алып анан кайра сизге эле келдим го. Вот. Сен ошону түшүнүш үчүн тебе нужно было сходить и потратить Да. полгода. Вот, ну, вот так вот. Аны эми кабыл алыш керек дагы, дальше кетиш керек. Да. Ошоюнча 4-жылда өтүп кетпеш керек да, Зарина? Да. Мгм. Так, еще? 5 жыл отургандар да бар. Ошол точкада мага жазышат. Кап, сен биринчи курсуңа баштаганда мен эмдигиче сага окшоп калмакмын. Отура бер, карасаң дагы деле отургандар. Ага салыштырмалуу силер азаматсыңар. Ошол эле 10 подписчиги менен, ошол аватаркасы менен, ошол эле эмеси менен. Поэтому вы молодцы, девочки, вы стараетесь. Хорошо? Так. Эми, давайте коучинговое какое-то упражнение сделаем, да? Вот сейчас мен баарыңарга айттым, баракча ачып алгыла тетрадь и ручку. Страх против я через год. Вот. И баракты экиге бөлөсүңөр. Мынтип бөлөсүңөр дагы сол тарабына. Мен азыр эмнеден корком, эмнеден. Вот полностью выписывайте. И экинчи жагына, эгерде мен азыр эч нерсе кылбасам, 1 жылдан кийин эмне болот деген суроого жооп бергиле. А именно, мен кайсы жерде болом, эмнеден куруп калам, что я упущу. И 1 жылдан кийин өзүмө эмнени айтам. Вот 23-июнь 2026-жылы эч нерсе кылбасам, мен өзүмө эмне деп айтам? Пишем. Так, Эля, көп жакшы түшүнбөй калдым. Биринчи колонкага мен азыр эмнеден корком? Өзүмдүн Все страхтарымды. выписывайте, да, прямо ойлонбой эле все, что на ум приходит, связано с блогом. Так, экинчи колонкага Эгерде мен азыр эч нерсе предпринимать этпесем, эч нерсе аракет кылбасам, 1 жылдан кийин эмне болот, эмне өзгөрөт? А именно, кайсы жерге келем, то есть к чему я приду, что я упускаю и что я скажу себе ровно 23 июня 26 года. понятно. Пишем. Биринчи бетке мен азыр эмнеден корком, экинчи частина
1 жылдан кийин эч нерсе кылбасам эмнеге келем жана өзүмө эмне дейм. Да. Кто готов, бөлүшүп баштасаңар болот. Ушул суроого жооп беребизби? Ушул суроого жооп беребиз. Эже, мен жооп бере берейинби? Албетте. Эгерде мен азыр эч нерсе кылбасам, 1 жылдан кийин деле ушу эч кандай жыйынтыкка жете албайм, өзүм каалаган. Анан кайсы жерде болсом, ушул эле жерде бирок минуска да түшүп кетишим мүмкүн. Себеби аянамда ийгиликке жетип аткан айымдарды көрүп, мисалы, ушуну мен деле кылсам болот эле деп, бирок чечим чыгара албай, ошону жасай албаганыма өкүнөм да, өкүнүшүм мүмкүн. Анан Кудай берген баягы мүмкүнчүлүктөрдөн дагы куру да калышым мүмкүн. 1 жылдан кийин өзүмө өкүнүү менен гана карайм деп ойлойм, өкүнүп анан мындай наоборот ушу минуска да түшүп кетишим толук эле мүмкүн да. Эгер азыр мына сиздин курстарды мен негизи башында бир 3 күн бир кайсы жылы 3 күндүк эме марафонсуз катышып, бирок кийин мен баракчаңызды жоготуп алып анан катыша албай калам да. Анан баягы күнү карасам мени сиз чыгып калдыңыз, анан аябай сүйүнүп анан сразу группаңызга кошулдум. Анан азыр угуп отуруп мен аябай мындай сөзүңүз терең, мындай көп мен да эксперттен окуп калдым да, анан ал жерде көптөр эми мындай боло турган, болбой турган нерсе болсо деле бирок болот, сөз ушундай мындай депчи. А бирок бул жерде сизге аябай мындай баалаганым, анан үлгү да алып атам бир жагынан. Мындай тең салмактуу карап, терең карап, мындай кандай болсо ошондой болуш керек деп аябай ушул сапатыңыз мага аябай жакты да элеже. Рахмат. Анан ошентип эле ойлойм, эгер 1 жыл азыр аракет кылбасам, кийинки жыл азыркы деңгээлимен эле болуп кетиши мүмкүн депчи. Хорошо. Мындай сөздү уктум да кечээ жакындачы. Я не знаю пока это правда или нет, но ал айтат. Сен азыркы 1 жылдан кийин азыркы деңгээлиңде калыш үчүн тез басышың керек. Тез. Өнүгүш үчүн чуркашың керек дейт. И это эти слова меня поразили. А потом я себе задала. Я на каком ылдамдыкта жүрөмүн? Мен тез басып атамбы же чуркап атамбы же жатып алдымбы? Вот. Так, дагы ким бөлүшкөнгө даяр? Мен айта берейинби? Ошо мендеги болгон коркуулар ошо менден сатып алабы, чоң чек кылсам кандай болот, же азырынча биринчи арзан кылып андан кийин кымбаттатсамбы деп ойлоном да. Окуучу алып татыктуу билим беремби деген да ой кетип калат кээде. Синдром самозванца. Бирок мындай анализдеп көрсөм, баардык нерсени эле билет экенмин. Уже 17 жылдан бери уже бүт баарын билип калыптырмын, но ошону деле мындай татыктуу бере аламбы деген бир ой кетип калат да. Туура. Эгер ой кетип атса, Зариночка, бул уже это правильный ой. Бул правильный ой, потому что баардыгы СММ эксперт боло алат да. СММ артист боло алат. Но не все могут быть экспертами или наставниками. То есть көбү телефонго тарта алат, бирок кантип тартыш керек дегенди баардыгы үйрөтө албайт. И сен туура эле вопрос задаешь. Если ты себе этот вопрос задаешь, Зариночка, ты задаешь себе вопрос, а насколько я владею методологией обучения? То есть ошол алган билимдериме жеткирүү жолдорун карап коюшуң керек экен. Мен толтура курстарды сатып алдым да, салыштырып да көрдүм. Эгерде түзүп чыксам,
меники лучше боло тургандай эле неме сезим бар да менде. Все, просто жасаганы калыптыр. Эми жасабай койсоң кандай деңгээлде каласың? Ушул нерселер Жасабай койсоң, негизи Инстаграм негизи нефть катары көргүлө деп атпайбы? Например, биз онлайн, офлайн кыла беребиз, но мындай көп сата албайбыз да. Онлайн болсо, допустим, любой жактан сатабыз, онлайнга чыгыш обязательно замандын талабына жараша эл кылганды мен да кылышым керек деген ураным бар да. Эгер Кылбай койсоң, дагы эле ушул эле отура берем да, эмне кылсам деп коюп эле. Жылыш жок болот да. Ошон үчүн кылышым керек. кылбай койсоң, кредитиңди жаап аласыңбы? Вот конкретно Нет. говори себе. Кылбай койсоң, мен моундайды сездим да, эгерде кылбай койсоң, вообще немеге түшүп кетет экенсиң да. Эч кандай офлайндан азыр мындай кыймыл деле болбой калды. Почти что цех иштетем, дордойдо вообще клиент келбейт, например. А онлайнда болсо уже элдер көрүп атпайбы? Ошол түшүндүм да канча жылдан бери. Обязательно онлайнга чыгыш керек экен да. Твоя Хоть кандай цена, ты болсо да. заплатила 3 года жизни. Вот ты Да. заплатила за это понятие 3 года жизни. Есть люди, которые еще будут платить 5 лет или 6 лет. Канча акча короттум, блин. Почти что мен 500-600 миңге окуп салыптырмын. Анаке. Ай. Это цена. Реально. Это цена вашего бездействия. Но я не могу Да. сказать, что Зарина здесь бездействовала. У нее просто өзүнүн установкалар бар болду. Ошолорду кетиргенге убактысы кетти, акчасы кетти. Зато азыр мынтип отурат, пландарды түзүп. Молодец, это тоже огромный результат. Дагы? Мен айтып боюнча, менде көбүнчө страх неопределенности болот да, что снимать, кайсы нишада бир определенная тема болсо жакшы келет. Страх то, что никто не поддержит. Что будет через год, это то, что я буду там же, где и сейчас. И единственное, что остается, сожаление о том, что я не начала вот год назад, к примеру. И вот я прочитала в книге одно выражение: самое ничтожное воплощение ценнее, чем величайшее из намерений деген. Ошондон кийин мен мындай, как могу, как хочу, как получается, ошондой тартып баштадым да негизи. Хорошо. Эң негизгиси ошону обесценивать этпеш керек. Мен ушуну эле жасадым. Бизде ошол да бар да. Мындай эле болуп калды депчи. А так правильно нукта кетип атасыңар. Сонун. Еще кандай ойлор? Ачылыштар, понимание. Можно Элежа? Да. Кимге айткым келет да? Заринагачы. Зарина, сен момча акча коротуп салдым деп атпайсыңбы? Анын баары жөн кеткен жок деп ойлойм да. Түшүнөм. Мен деле бир топ короттум, бирок по накопительной ошонун баардыгы сага по капельке баары бир билим берди деп ойлойм. И какой-то момент надо просто взять и выстрелить, и все. Ошону түшүндүм. Мен ал короткон акчаларыма бирок вообще өкүнгөн жокмун, потому что бир курстан бир нерсе болсо да алат экенсиң, ошонун баарын топтоп, мындай уже кадимкидей осознанный болуп, уже мындай депчи страхтарың болсо да, монтсо мондай болот да деп, Элежа айткандай өзүңө суроо берип баштайт экенсиң да. Ооба, мен деле далай акча короттум да. Анан мен деле ой, болду эми 70-ке чыкканда сага эмне жок, отура бер, не получается, значит, это не твое деп айткым келбейт да. Накопительный үйрөнүп атам. Ну пусть кичине. Так, хорошо. Азыр ким сүйлөйүн деп атты эле? Мы просто перебили. Сүйлөйүн деп аткан жолукчан кызмын. Перебивать этип койдум окшойт. Кечирим сурайм. Мен Элежа. Саламат.
эми менде деген страх ошол монтаж базовый эле билем да менчи. Ошондо Абжең жакшы. кичине кыйналам. Анан айтпадым беле, биринчисинде критет бар, агачы. Может, дагы көрөбүз эме болуп атканда процесс. Могул экинчи болсо, азыр баштабасам ровно через год что будет? Я бросила себе вызов, да, я обязательно начну депчи, я не брошу деп. Ким эмне деп сүйлөсө ошол деп сүйлөсүн депчи. Эгер мен таштап койсом, точно выгорание болом да. Анан мен колуман келбей турбайбы депчи. Ого уж бетер, я думаю, что мындай самооценкам түшүп кетет да. Ошон үчүн мен таштабайм деп келдим, ниеттенип иншаллах. Сөзсүз баштайм деп. Да. Вот эме могул Зарина эже айткандай, көптү көрбөш керек экен чын элечи. Анан кийин ар кайсы курс чыкса окуй бербеш керек экен да. Бирөөсүн майын чыгарып туруп, дальше кетсең выгорание аз болот экен деп ойлойм да. Себеби ар ким өзүнүн оюн айтат. Анан тем более сен араң жүрсөң, же нары же бери болбойчу, баштай албай. Мунуку туурабы же аныкы туурабы деп экиленип убак кетип калат экен. Туура. Мен да ошону түшүндүм да. Вот хотела начать с малого, да, марафонду өтөйүн. Там жаап тур, эме кылайын депчи, колдонуп көрөйүн, анан кийин если получится, вот иншалла, дальше кетем депчи. Хорошо, отличная стратегия. Отличная стратегия. Так. Рахмат. Дагы бөлүшөм дегендер барбы? Байкадыңарбы? Баягы эле саналуу айымдар проявляются. А я говорю, проявление начинается именно ушул жерден. Проявление. Анда мен да айта кетейин. Мен азыр эмне страхтарым бар. Ну, во-первых, мен жаңы ниша тандап атам. Ошол нишама тоскоолдуктар болот деп анан кайра өзүмө неме берип атам. Ал кандай тоскоолдуктар? Мисалы мага жолдошум ушул жаңы нишама тоскоол болушу ыктымал. Ой, эми отурбайсыңбы жөн эле деп. Экинчиден, ну, финансым жетпей атышы ыктымал. Но финансыдан мени колдоп жүрө турган бала чакам бар. Тиги жолдошумду болсо мен препятствияны жеңсең, анын аркасында обязательно успех болот деген ойго жетеленип атам да азыр. Ушундай препятствияларды күтүп атам. Эгерде мен ошол препятствияга баш ийип, моюн сунуп отуруп кала турган болсом, эмдиги жылы дагы бир жылга картайып кетем, 71-ге чыгып кетем. Экинчиден, өзүмө өзүм разочарование болом. Анан үчүнчүдөн дагы бир сонун мечтам бар, именно ушул аркылуу жетейин деген. Ошого жетпейм. Руки сложу, а я не хочу. Ой, какая молодец. Вообще молодец ушу Майрам эжечи. Майрам эже менен менин мамам экөө тең. Вот я маме говорю, она в депрессии. Вот девочки, вы удивитесь, да, сколько женщин я мотивирую, но менин сөзүм апама өтпөйт да. Какая у меня мать очень женщина, да, но ушундай окууларды, эмелерди кызыкпайт да. Мамочка дейм, сиз өзүңүз менен тең аялдарды менин курсумда окуп жүргөнүн көрсөңүз десем, укпайт мени. Вы молодец, Майрам эже. То, что вы прямо учитесь и ищете, это уже сколько можно гордиться. Вы на себе крест не поставили, это очень важно, девочки, это очень важно. Окей, идем дальше. Все, да? Мен айтайынчы. Ага. Угатам. Нургүлчка. Мен мисалы голосум мындай мага айтышкан да, сен мурдуң менен сүйлөйсүң депчи. Анан мен ошого мен блог алып барсам дагы ушундай комментарийлер келет деп, мен ошо өзүм голосум менен блог алып баргандан тартынам.
Дагы ушинтип сен голосуң жакшы эмес деп айтышат мага депчи. Буга чейин ушундай сөз укканмын. Анан менин голосумду эч ким укпайт да деп, мисалы мен ошо байер болуп ошентип Инстаграмга чыгып товар сатсам, мен ким угат эле депчи. Анан мен азыр өзүмчө ошо товардын сүрөтүн коюп, товар киргизем, бирок анча деле албайт да. Анан ошо мен өзүм эмес, башка бирөөлөр сүйлөгөнүн коюп койсом, ошолор жакшы болот. Сурап эме кылышат да, канча сом деп. Анан ошол мен өзүм голосумдан, бирок мен мына Инстаграмды көрдүм. Мен голосумдан хуже деле мындай блогерлер бар экен да. Анда мен деле булгат окшойт деп дагы ошондой ойлор келип кетти. Мен буга чейин мурда деле мына ушул онлайн боюнча окуганмын, боюнча. Бирок иштегенде эме кылып атам. Ошо мен ошо Кара Сууттан товар алып саткандар толтура, онлайн магазиндер толтура. Менден ким алмак эле деп ошентип иштетпей койгонмун. Анан азыр ошол боюнча эле ошол акыбалдан эле турам да. Азыр мисалы 1 жылдан кийин деле мен эчтеке кылбай койсом, ошондой эле болот да, хуже болот. Ошого Инстаграмды өнүктүрүп, ушундай товарларды сатайын деп ошо сизге жазылдым. Мындайда эртең өтөбүз ошол темаларды вообще эме алгоритм боюнча. Наоборот, элдер сенин голосуңа триггериться этсе, сен башка бирөөнү сүйлөбөй, өзүң сүйлөшүң керек. Катуураак, тез. Се дегенде, Мен ушундай сөз элдер комментарий жазганда, сенин эмелер, видеолоруң эмеге чыгып кетет, рекомендацияга. Хейтерлер иногда, знаете, какой плюс приносят? Рекомендацияга түшүп, баягы комментарийлердин айынан. Анан керектүү адамдар силерди көрүп калат да. Всё. Мен, например, хейтерлериме обожаю. Жаныңан дейм да. Обожаю. Алардын нервине ойнойм кээде. Потому что я знаю, как работают алгоритмы. И вы тоже полюбите своих хейтеров. Наоборот, хейт болсо, значит, вас заметили. Самое страшное, что буда даже хейтер жок деген сөздү уккан. Вот это, мне кажется, страшно. Вот это означает, что вас никто не замечает. Понимаете? Поэтому, девочки, хейттен корккондор, негативден корккондор, коркпогула. Как только первый хейт получите, негатив, сразу сүйүнгүлө. О, значит, у меня хорошо получается. Анын дагы мындай сторонасы бар да, только жаман эмес. Хорошо? Так. Если башка айта турган ойлор жок болсо, анда коркуу сезими сизди аракет кылууга буттоспойт. Сиздин келечектеги версияңызга келүүгө буттосот. Кудай өмүр берген болсо, 1 жылдан кийин сиз баары бир тирүү болосуз. Ошол келечекке ким болуп кирип барарыңыз сиздин колуңузда. Поэтому коркуу это нормально. Коркуп жүрүп жасайбыз. Анан кетип калат ол коркуу сезим. Хорошо? Мен деле коркуп жүрүп азыр тиктокту жасап атам. Вай деп коюпчу. Чыдабай кеткенде комментарий жазып коем. Хорошо. Ушун менен сабак аяктады, девочки. Мен ойлойм, эртеңки уже марафонубузга жакшы маанай менен кирип барабыз. WhatsApp группаларга скриншотторуңарды жөнөтүп, анан бири-бириңер ссылкаңарды да жөнөтүп, скриншотто обязательно ссылкаңарды да жөнөтүп, бири-бирибизге подписка болуп, эртеңки күнгө даярдана берели. Кудай буйрса, эртең
Саат 8-де кылайлыбы же 9-да кылайлы? Ошону дагы эме сүйлөшүп алайлычы. Же 9-да кылалычы. Менин оюм. Көздөрүңөр жумулуп болбой Мен кетип атасыңарбы? Көпчүлүккө кошулам. Мен да көпчүлүккө кошулам. Нормабы 9-да баштасак? Айрымдарыңар көздөрүңөр ачылбай калып атат да, азыр байкап атам. Уйкуңар келип. Норма, жакшынакай. Элеже өзүңүзгөчү? Меники норма. Мен көнүп калгам түн менен сабактарды өтүп. Меники курстарга элдер айтат да, тиричилик бүтүрүп аланан келебиз депчи. Ошон үчүн у меня жизнь начинается в 9 дегендей. Хорошо. Анда 9-да калтыра беребиз. 9-да. Макул, жакшы окуңуздар дедим. Жакшы эс алыңыздар. Жакшы уктап, эс алып, эртеңки сабакка жакшы маанай менен келиңиздер. Всё, всем пока. Рахмат. Жакшы алыңыздар.